Туғандар, азыр жаңы дыйкан Жалалабадтан ушул атты тарттым. Породасы так билбей эткен Божомол менен Орловский деп алган экен. Ноокаттан алып келген экен. Эки асыйында. Улактан алгам дейт. Улактан алып жолда келип атып мыногу жана Перовалда көлдүн жээгинде улак болот экен, ошол жерде дагы салып көрүшкөн экен. Улагы жакшы дейт. Ошо келгенден бери үйүргө салыныптыр 2 жыл. Кулундары жакшы түшүп атат дейт. Буту колу таза экен, аттын бою чама 1.60 чыгат. Жеп ичиши өтө күчтүү дейт. Мына. Бул аттын үйгө келиши менен 350 миң баа болгон экен. Азыр 400 миң деп чыгып атат. Эми жакшылап содалашсаңар, мына өзүнүн баасына эле коюп койду го деп атам мен. Ат ушул. Мына булагы бар болчу экен, бирок чаппаптыр булар. Былтыр үйүрдөн арык келип калып, кайра багып, сууткучаңды кайра үйүргө кетип калыптыр. Мына быйыл азыр багып коюптур, суут эле экен атта. Аттын ден соолугу, буту колу, жеп ичиши баары жакшы экен. Шуну Жантөре 93 YouTube каналыма тарттым, ошол жактан мындай көрүп маалымат алсаңар болот. Ака, телефон номериңизди айтып койбойсузбу? 0770 62 36 33. Аттын азыркы состояниясы путу колу таптаза аттын, а? Ден соолугу, пут колу бар. Колго жоошпу? Өтө жогуш. Такага кандай такага? Такага дагы өзүбүз эле такалайбыз, көтөрүп эле. Ана туугандар, ушубай келип көргүлө. Ат сода кылгыла, атты алып, мындай жакшылыктарга кааласаңар үйүргө салгыла, кааласаңар улакка чабып ойногула. Бул акемин ушуга чейин мындан мурун улакта бир кара атын тарттым эле. Аты эми укмуш талаш болгон, Алабукага кеткен. Жакшы ат эле. Бул экинчи жолу тартып атам. Бул аты дагы жакшы ат экен, таза. Коштошобуз туугандар. Лайктан басып, каналыбызга жазып, жакшы сөздөрдөн жазып катталып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.